Бул Азия чемпионатында Зафарбек Отаханов күмүш медальды тагынгандыгын белгилеп коелу. Өтө ачык айтканда өтө кооптуу атандаш. Ибрагим Мустафа турниринде февралда Эрназар Акматалиев менен күрөшкөн. Анда Эрназар Акматалиевке чоң атандашты жаратып 7-5 эсебинде кыргыз балбаны уткан. Жыйырма жашка чейинкилер арасында Азия чемпионатынын коло бай ээси Зафарбек Отаханов. Мындан тышкары былтыр Болот Турлуханов кубогунда коло медаль уткан. Ал эми Эрназар Акматалиев 25 жашта, ойлаш керек. Атандашынын артына өтүп кетүүгө болгон кадам дагы өтө мыкты болду. Эрназар Акматалиев быйыл экинчи рейтингдик турнири Ибрагим Мустафа турниринде ал 4 беттеш өткөрүп 4-өндө тең жеңишти камсыз кылган. Анда дагы квалификациялык баскычтарда ушул Зафарбек Отаханов менен туш келген. Бул жолда Зафарбек Отаханов менен беттешүүдө. Дүйнө чемпионатынын күмүш коло бай ээси, жаштар арасында дүйнө чемпиону Эрназар, Токио олимпиадасынын катышуучусу, Азиянын 2 жолку вице-чемпиону, бири чоңдор арасында, бир жолу өспүрүмдөр арасында Азиянын вице-чемпиону болгон. Быйыл Азия чемпионатына барган жок Акматалиев. Анықтан дал ушул рейтингдик турнирге өзгөчө даярдык көргөн. Өзбек балбанына 30 секундалык убакыт берилди. Эгерде ошол берилген убакытта ыкпа жасабаса, анда бир упай Эрназардын пайдасына жазылат. Азырынча Эрназар абалды толук көзөмөлдөп турган чагы. Кайрадан эле пассивдүү, өтө пассивдүү. Жок дегенде килемдин сыртына түртүп чыгарала, ал ортодо караңыздарчы, кооптуу. Демек, биринчи болуп килемдин сыртына Отаханов чыкты. Ошол себептен бир упай, ошондой эле ага чейин 30 секунд убакыт берилген билебиз. Ошол нерсе 30 секундта жыйынтыкталды. Ал үчүн дагы бир упай, жана эсеп 2-0. Отаханов өтө куу күрөш алып барууда. Атандашын күтүп, ушул жерде эми бутунан кармап калууну көздөп жатат. Тизеси килемге тийсе 2 упай жазылат. Азырынча упай жок. Мына 2 упай бар. Жана андан ары айлантып кетүүгө болгон аракет. Бирок мыкты деңгээлде уйгактай эле жагышкан бул жерде Отаханов. Вакыт жыйынтыкталды. Биринчи бөлүктү жеңди Эрназар Акматалиев 4-0 эсебинде. Руслан Маджинов. Исламбек Тазабеков. Құрама команданын өкүлдөрү. Эрназар Акматалиевке албетте биз ойлаш керек. Бул жерде бутка кирди. Кремдин сыртынан чыгарууга дагы өтө жакшы мүмкүнчүлүк, бирок андан дагы жакшы бул 2 упайлык ыкма, 2 упай. Өзбек балбаны дагы бул жерде 2 упай иштеп табып кетти. Ага чейинки аракет үчүн Эрназар Акматалиевке демек берилген эмес. Эсеп 4-2. Ышкырыкты жаңыртса болчу да эсеп дегенде бул жерде аракет жок. 4-2.
Ошондой эле куттайбыз. Дагы бир биздин балбан Абдумалик Карачев 61 килограмм салмакта. Казакстандык Нурболот Абдуллаевди утуп чейрек финалга жолдомо алды. Абдумалик Карачевдин бул жеңиши менен куттуктайбыз. Эрназар Акматалиев азыр ортодогу айырманы жогорулатууну көздөп жаткан чагы. 2-4 азырынча. Караңыздарчы. Атайлап атаандашты ушу килемдин бурчуна чакырууда жана ошол учурда каршы чабуулду жасап жиберүүнү көздөп турган учуру дагы бир упай бул жерде Эрназар Акматалиевге жазылат. Себебинде биринчи болуп килемдин сыртына Отаханов чыккан. Каттан калыстар 2 упай экендигин билдирүүдө жана дарыгердин жардамына муктаж. Эрназар Акматалиев 6-2 эсебинде алдыда. 1,5 мүнөттөй убакыт калды беттештин бүтөрүнө. Ал ортодо Зафарбек Отаханов бир аз жаракат алып калганда. Зафарбек тизесинен жаракат алып калгандай. Жана беттешти улантууга даяр Зафарбек. Эрназар Акматалиев кайрадан биринчи болуп аракетти жасап жатат. Отаханов болсо мына ушул килемдин сыртынын терик чейинин жанында келип, андан ары ыкма жасап кетүүнү көздөп турат. Бул дагы өзүнчө бир тактика. Эрназар Акматалиев албетте мындай абалды дагы жакшы билет. Атаандашын толук изилдеген деген ойдомун. Жана анын артыкчылыктарын, асыл жактарын дагы билип килем үстүнө чыкты. Азыр эми Зафарбек Отаханов өзү биринчи номер менен иштеш керек. Себебинде күтүп күрөш алып баруунун кажети жок. Убакыт акырындап жыйынтыкталып бара жатат. Жана калган 15 секунд ичинде ал 4 упай алыш керек. Сөзсүз түрдө жеңишке жетем деген ой болсо, бул жерде Эрназар Акматалиев эми коргонуп гана беттешти бүтүрүп коюшу зарыл. Куттуктайбыз Эрназар Акматалиев алгачкы беттешинде өзбекстандык Зафарбек Отахановду 6-2 эсебинде утуп кийинки бөлүккө чыкты. Албетте эми жаракат алып калышы мүмкүн, бирок канткен күндө дагы ага чейинки бөлүгүндө дагы Эрназар Акматалиев атаандашына мүмкүнчүлүк бербестен өтө ишенимдүү жеңишти камсыз кылды. Куттуктайбыз Эрназар Акматалиев кийинки баскычта казакстандык Эркебулан Шынык Кул аттуу балбан менен күч сынашат.